Жалпы дүйнөнү еврейлер башкарат. Муну билгене да, билбегене да бардыгы ар ким нерсени айтат. Бүгүн Египеттеги пирамидаларды карап бир нерсени түшүндүрсөк, же түшүндүрсөм болот да, урматтуу мекендештер, муну карасаңыздар. Мисалы, бул мындай пирамида деп ала турган болсок, дүйнө системасындагы акча агымы дүйнөнү кандай башкарат? Мына жерде туруп башкарышат адамдар. Мына жерде ылдыйлар канчалык көп элдер болуп эсептелет. Мисалы, бул жерде 7,5 миллиард, 8 миллиард эл боло турган болсо, мына жакта кичинекей эле эл болуп эсептелет. Бул, урматтуу мекендештер, бул башкаруу системасы. Бул жерде кичинекей бийлик бар. Ал буларды башкарат, буларды башкарат, буларды башкарат. Ошентип ылдыйлаган сайын бийликтагы системасы алсырап, жакындап, анан алсырап кете берет. Эң астыңкылар бул ылдыйлар болуп эсептелет, элдер болуп эсептелет. Жөнөкөй элдердин үстүндө депутаттар үстүнө, президент үстүнө дагы башка система болуп кете берет. Буну жөнөкөй эле билесиздер. Буну бардык эле элдер билип калды. Мына жерде дүйнөлүк брендтер, машина компаниясы болсун, BMW, Mercedes-Benz кийим маселесиндеги Adidas кийим фирмасы болсун, ошолдо дүйнө жүзүндөгү эң күчтүү фирмалар, нерселер, дүкөндөр, башкалар турат дейли. Эми ушунун эле, урматтуу мекендештерин, тескериси бар. Тескериси десе кандай? Мындай алсак болот, ушу пирамидалардын тескерисинен ала турган болсок, муну карасаңыздар, бул тескериси кандай түшүнсөк болот? Тескерисин мына жакта ошончо көп акча тескериси, мына жерде ошончолук ылдыйда ошончолук кичине акча дегени. Бул дегени элдерди тескеричеси алып карай турган болсок, мына жерде канча эл көп болбосун, бул жерде акча өтө аз дегени. Ушунча пайыз эле акча бар. Бир 5%, 10% эле акча бар. 90% акча мына жерге кетти деген, урматтуу мекендештер. Мына аз эле акча, көп акчалар мына аз эле бийликте турган адамдарга, башчыларга кетти деген, ошо дүйнөлүк фирмаларга, ошол дүйнөлүк брендтерге кетти дегени да. Бул ушу пирамиданын бир эле мындай жагы эмес, тескери жагынан карасак болот. Тескери жагында ошондо бизге дүйнөнүн системасы жалпы түрдө келип чыгат да. Мисалы, бир адамдын бир чайканасы бар, ал бир эле филиал болуп эсептелет. Анын 10 филиалы жок. Эгер 20, 30, 50 филиал болсо, дүйнөлүк рынокко кире турган болсо, дүйнөлүк чоң масштабтагы кафелерде ача турган болсо, анда ошого жараша көп болуп кетет, акчасы дагы көп болот дегени. Сиз бул жерде акча бересиз, урматтуу мекендешим, ошол сыяктуу эле акча бересиз. Элдерге акча бересиз. Же адамдын чөнтөгүндөгү акчаны аласыз, же адамдын чөнтөгүнө акча бересиз дегени.